Урматтуу партиялаштар, урматтуу конференциянын меймандары, өлкөбүз, жарандарыбыз чоң сыноонун алдында турат. Бул шайлоо, президенттик шайлоо күзүндө боло турган. Албетте, шайлоодон кийин биздин келечектеги дагы 6 жылдык, 10 жылдык багытыбыз аныкталат. Ушул бүгүнкү түзүлгөн туруктуулукту, ынтымакты мындан ары өркүндөтүп алып кетебизби? Жөө кайра кандайдыр бир кылчактап бир жактарга бурулуп издей баштайбызбы? Бул биздин тандообуздан келип чыгат. Албетте, бул чоң алда турган максаттарды биз биргелешип гана жеңе алабыз. Бул пландар, жана мен атап кеткендей, өлкөбүздү кубаттуу кылып, өнүктүрүп, экономикасын өнүктүрүп, элибиздин турмушун оңдоп, толук коопсуздукту камсыз кылып берүү. Алдыдагы шайлоо боюнча мен партиянын максаттарына токтолуп кетсем, биринчиден, мүмкүн биздин партиялаштар да айтаттыр, сын пикир айтылат бул жерде. Биздин партиянын иши ар түрдүү себептер менен солгундап калган. Биз муну кайра азыр жандандыра башташыбыз керек. Райондук штабтарды ачып, баштапкы уюмдардын баарын бекемдешибиз керек. Партияга жаңы мүчөлөрдү тартып, жакшы программаларды иштеп чыгып, идеяларды жайылтуубуз керек. Партиянын саясий кеңеши, партиянын саясий программасынын жаңы долбоорун ушул 2 айлык мөөнөттө сунушташ керек. Мен ушундай өзүбүзгө милдеттеме алабыз деп турам. Албетте, партиянын саясий кеңеши бардык саясий күчтөр менен, ошонун ичинде саясий партиялар менен, коомдук уюмдар менен, мамлекетке эмгеги сиңген коомдук ишмерлер менен сүйлөшүп, аларды чакырып, бир жакшы чоң биздин команданы түзгөнгө шарт түзүшүбүз керек. Азыр айтып коеюн, мен бул терең ишенимде, шайлоодо бир адам утпайт. Президенттик шайлоодо. Президенттик шайлоодо ошол команда утат. Идея утат. Түпкү максат утат. Биз мына ошону бүгүндөн баштап түптөй башташыбыз керек. Кыйкырып, бакырып, сындагандын баары патриот эмес. Патриот адам элим үчүн, жерим үчүн 24 саат иштегенге даярмын. Өзүмдүн кызыкчылыгымды, элдин кызыкчылыгынан ылдый коем. Мамлекеттин кызыкчылыгын көтөрө алам. Орун көтөрөм, жакшысын бөлүшөм деген гана адам сол жеңишке алып келе алат. Кыска мөөнөттүн ичинде жана секирик жасап мамлекетти көтөрүп кете алат. Көптөрү айтып аткан, сүйлөп аткан мына учур келди бизге. Анткени биз чоң тандоонун астында турабыз. Ушундан жаңылбай, чогуу бирге бололу. Рахмат.